Акылдуу жылдыз. Көк-мөк асмандагы күн өз милдетин аткарып бүттүм дегенсип, тоо артына бекинип, анан башка өлкөлөрдү карай акырын жылып кетти. Ошону менен айлананы күүгүм каптап, күндүн ордун ээлеп, кең асманга Ай баба менен жылдыздар жайнап чыга келишти. Ай баба өтө акылдуу зат болчу. Ал жылдыздарга акыл-насаат берип, аларга тамаша сөздөрүн айтып, көңүлдөрүн көтөрүп турчу. Мына ошол жыбыраган жылдыздардын ичинде өзгөчө нурдуу, балбылдап жанган татынакай жылдыз боло турган. Аны жанындагы жылдыздар эле тургай, бардык адамдар дагы Чолпон жылдыз деп жакшы таанышчу. Бирок бүгүн Ай бабанын сүйүктүү жылдызын негедир ой басып турганса да, мурдагыдай шаңдуу болбой, дымырап отурат. Аны көргөн Ай баба: «Ой, Чолпонтай, сага эмне болду? Эмне мынча ойлуусуң?» деп суроо берди. Жөн эле, Ай баба. Биз эмнеге күнүгө түнкүсүн асманга чыгабыз? Ону бизден ким талап кылат деп ойлонуп жатам. Деп жооп берди. Чолпон, жакшы ойлонуп жатыпсың. Анда эмесе айтып коеюн. Биздин күнгө кечкисин асманга чыгуубузду Аллах каалайт. Эмнеге аны Аллах каалайт? Анткени биз адамдарга багыт көрсөтүп турушубуз керек. Асманды көркө бөлүшүбүз керек. Адамдар асманды караганда Аллахтын кандай сонун нерселерди жаратууга кудуреттүү экенин көрүп турушат. Сизди Ай баба, сизди да Аллах жаратканбы? Ооба балам, мени да Аллах жараткан. Күндүчү? Албетте, күндү да Аллах жараткан. Ушул ааламдагы бардык нерсени Аллах жараткан. Ай баба, бирок күндү жаратып өтө кыйын болсо керек. Анткени ал ушунчалык чоң, ушунчалык ысык эмеспи? Кичинекей Чолпонум, Аллах үчүн эч нерсенин кыйынчылыгы жок. Анткени ал аябагандай чоң, аябагандай күчтүү. Күндү жаратуу үчүн анын жарал деп койгону гана жетиштүү. Бүткүл ааламды жаратыш үчүн дагы ошондой. Ай баба, Аллах бизди эмне үчүн мынтип асманга чыгарып койгон? Аллах ар бир жараткан нерсесине өзүнө ылайыктуу орун берген. Бизди асманга жайгаштырды, адамдарды жер бетине жайгаштырды, балыктарды болсо сууга сүзүрүп койду. Деги биз үчүн кайсы жер ыңгайлуу болсо, бизге ошол жерлерди берди. Чолпон жылдыз Ай бабанын айткандарын өзүнчө ойлонуп, кыялга батты.